Талас шаарындагы Бердике Баатыр көчөсү эң ыңгайлуу болуп жасалат. Шаар бийлиги жолдун эки тарабын кеңейтип, тротуар салууга даярдоодо. Мындай иштер жалпы 14 көчөдө жүрүп жатат. Жалпы 54 чакырым аралыкта тротуар басылат. Кала башчысы жеринен көрүп, күн жылыганга байланыштуу жумушту тездетүүнү эскертти. Мына Бердике Баатыр көчөсүн көрүп атасыңар, тротуар 3,70. Бул өзүнчө өзгөчөлөнүп, бул велодорожкасы менен болот. Баштан аякка чейин. Бердике Баатыр показательный көчө болуш керек да. Анткени мындай көчөдөн бизде 3-4 эле көчө бар экен. Остановкасы менен, лед экрандары менен, жашыл зонасы деп коет, баягы гүл, андан сырткары дарактар, газон, ушундай бир показательный көчө кылып алып түшөлү деп атабыз. Бул шаардын мындай типовой көрүнүшү мына Бердике Баатырдан быйыл башталат. Бирок бул жумуштарды баштоо жеңил болгон жок дейт шаар мэри. Себеби өткөн күздөн бери 700гө жакын турак жай, имараттар жана тосмолор ичкери жылдырылган. Бул жалпы эле республика боюнча болуп аткан мамлекеттин саясаты, бул жолдорду кеңейтүү, тротуарларды салуу, жолдорду салуу. Ошондуктан мына өзүбүзгө жакшы шарт түзүш үчүн элдер дагы биз менен мындай түшүнүктүү иш жүргүзүш керек деп мен эсептейм да. Столболор дагы жылат, мамлекеттик ишканалар дагы жолго чыгып кеткен болсо, бүт бардыгын жылдырабыз. Бийликтин бул аракетин тургундардын көпчүлүгү жактырууда. Себеби алар жакын арада ыңгайлуу, көрктүү жана эң башкысы коопсуз жолдо басып калышат. Бул жакшы болду. Мунун тротуар жок болчу. Балдар басат, эме басат. Жол тарыраак болуп, эме болуп калган. Азыр жол кеңейип атыр, тротуар чыгып атыр. Ушуну туура эле кылып атыр, жолдорду көрктөндүрүп, уш тротуарда биз деле коркобуз жолдун жээгинен баскандан. Уш тротуарды мен туура эле көрөм. Тротуар салууда шаар бийлиги баарын эске алууда. Орчундуу болгон канализация маселесин да чечүүнү караштырууда. Себеби аталган Бердике Баатыр көчөсүндө саркынды суу түйүнү жок. Урматтуу мэрибиз Байшбек Кахраманович бизге тапшырма берип, бюджетке сунуштап атабыз канализация, саркынды суу түтүктөрүн киргизүү боюнча. Чоң коллектор болот. Узундугу 6 км 600 метр сунуштадык. Диаметри 400 менен ушу Бердике Баатыр көчөсүнүн түндүк тарабы менен курулат буйруса. Талас шаарын өнүктүрүүгө деп өлкө жетекчилиги былтыр 1 миллиард 70 миллион сом бөлгөн. Аталган каражаттын бир бөлүгү негизги көчөлөрдү оңдоого жумшалууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.